Эмне үчүн ислам бизге ушундай сүйүктүү? Эмне үчүн жүрөгүбүздө кадыржамдык пайда болду? Исламга өтүп, мусулмандыкты кабыл алаарыбыз менен эмнеге бизде кадыржамдык пайда болду? Жооп ушунда. Аллах Таала бизди жаратты да, жана жаратып бизди кандай жашообуз керек, биздин табиятыбызга ылайык жашоону дин деп туруп берди. Биз эгерде бир буюм жасасак, ал буюмдун сапатын, ал буюмдун заттык сыпатын билебиз. Машиненин кыймылдаткычына, эгер ал бензин менен жүрсө, дизель куйсаңыз мотор өлөт. Завод айтат, дизель куйма буга дейт. Бензин менен жүргөн автомашинага, автоунаага дизель арам. Дин тилинде айтканда. Завод арам кылды. Тыюу салды дизелди куйганга. Бизди эненин жатынында жараткан, чоң мээримдүүлүк менен, өтө чоң мухаббат менен жараткан жаратуучу муногу тамакты жебе арам деди, тыюу салды. Муногу ичимдикти ичпе болсага болбойт деди. Муногундай кылыкты кылба сага болбойт деди. Мен сени татыктуу адам кылып жаратканмын деди. Муногунтип уктаба, муногунтип турба, муногунтип жатпа, муногунтип сүйлөбө, муногунтип ойлонбо, муногуну жебе. Мунунун бардыгы адамдын табиятына эсептелген эреже. Ошондуктан ушул эрежени өтөр менен адам ушуга кубанат, макул болот. Менин диним турбайбы дейт. Дин деген байыркы арамей тилинен которгондо өзү мыйзам деп которулат, эреже деп которулат. Менин эрежем турбайбы? Мен адам турбайбынбы? Буга чейин эмне адам эмес белем? Жок, адам болчумун. Бирок мен адашып, ар кандай эрежелер менен жашап келген турбайбынбы? Мен кинодон көрүп, мына мындай кылып жашаш керек экен, бир китептен окуп алып, мынтип жашаш керек экен, бирөөнүн сөзүн угуп, мынтиш керек экен деп, ар кимдин сөзү менен жүргөн турбайбынбы? Мени жараткан жаратуучум мындай жаша деп атат. Демек, мага ушу төп келет турбайбы? Деп адам динине ыраазы болот, эрежесине ыраазы болот.